Саламатсыңарбы, 1-класстын окуучулары? Сиздер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Демек, 2-чи чейрек, 1-чи сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тамак аш. Анда сабактын лексикасы нан, сүт, эт, май, айран, балык, жумуртка, суу, кант, каймак, момпо суй, балмуздак, шире, быштак. Ал эми сабактын грамматикасы эмне, кандай. Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары: окуучулар жаңы лексиканын маанисин түшүнүшөт, аташат, колдонушат жана сүйлөшүшөт. Нанды баалуулугун, аны жерге таштабай, аяр мамиле кылуу керектигин сезишет. Тамак аштарды атап, алардын даамын айта алышат, дүкөндөн соода кылуу маданиятына көнүгүшөт. Демек, тамак аш азыктарынын аталыштары менен таанышып чыгабыз. Демек, сүрөттө биз нанды көрүп турабыз. Бул сүрөттө момпо суйлар, курут, кайталайбыз, курут, балмуздак, буурчак, шире, кайталайбыз, шире, сыр, боорсок, колбаса, казы, тоок, жумуртка, түтүк кесмелер, туз, кара мурч, сүт, айран, кайталайбыз, айран, эт, балык, май. Мына балдар, тамак аштардын аталыштары менен таанышып чыктык. Сиздер дагы бир нече ирет кайталап чыгыңыздар. Анда эмесе, сиздерге төмөнкү суроону берип өтөйүн. Сизге конокко досторуңуз келет. Азыктардан эмнени тандайсыз? Конокторго дасторкон жайып, кандай тамактарды даярдайсыз? Ооз эки элестетип, айтып бериңиз. Демек, тапшырманы аткарып жөнөтөбүз. Андан соң китеп менен иштегенди баштайбыз. Китебиңердин 29 бетинде 1 көнүгүү бар. Үлгү боюнча айтып бергиле деген. Демек, үлгү. Бөбөк: мен сүт ичем. Кыз: мен эт жейм. Мына балдар, сиздер дагы өзүңөр ушинтип айтып бересиңер. Кийинки көнүгүүбүз 29 бет, 2 көнүгүү. Мында сен эмнени жакшы көрөсүң? Мен балмуздакты жакшы көрөм. Мына балдар, үлгүдө көргөнүңөрдөй кылып, сиздер дагы аткарып жөнөтөсүңөр. Демек, тапшырма түшүнүктүү болсо, кийинки тапшырмага өтөбүз. 30 бет, 3 көнүгүү. Демек, эмнени жейбиз? Эмнени ичебиз? Ушул суроолорго жооп табабыз. Демек, айран, сүт, шире — булар суусундуктар, аларды биз ичебиз. Андан кийин эмнени жейбиз? Эт, нан, жумуртка. Демек, биз эт, нан жана жумуртканы жейт экенбиз. Анда эмесе балдар, тапшырма 30 бет, 4 көнүгүү.
Бул эмне? Ал кандай деген суроолорго жооп беребиз. Мисалы үчүн, бул бал муздак, ал ширин. Ушундай кылып аткарып жөнөтөсүңөр. Демек сабагыбыз соңуна жетти. Сиздер менен Ош шаарындагы номер 46-орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Инатилла кызы Дилхумар болду. Кийинки сабакта жолугушканча саламатта болуңуздар.